Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Садынан сапатка өтүңүздөр. Буйруса биз сиздерге учурда Чүй облусунун Кант шаарына жакынкы жерде бир короодо турабыз туугандар, МТФ карантиндик зонада. Тагыраак айтканда, мына ушул жерге Симментал породасындагы биринчи туут кунажындар келип түштү. Көп санда, кимде ким сапаттуу эт жана сүт багытындагы ондай уйларды издегендер болсо, мына келип көрүңүздөр, бүт баары тизилген. Учурда мен могу корого келдим, ээс менен баарлашып, сиздерге азыр толук маалымат алып беребиз. Анда эмесе сапаттуу уйларды издегендер болсо, биздин чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр, биз менен болуңуздар. Буйруса мына ушул уйлар тууралуу мен азыр бир четтен маалымат берем. Мында кунажындар, булар Россия Федерациясынан келди, Симментал породасы. Азыр бир четтен көрөсүздөр. Булар тууралуу биз азыр толук маалыматты беребиз, үстүнөн тартып атам мен. Желге толшиналарын карап коюңуздар. Кыргызстанга жакында эле келген. Мына учурда бүт баары мына ушундай, ден соолуктары чың көрүп турганыңыздардай буюрса. Азыр ээс менин жанымда, саламдашып алайын. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Уйларга өтө берели, фермаңызга келдик. Өтө жакшы уйларды алып келипсиз. Могу Симментал породасындагы биринчи туут кунажындар, Биринчи туут кунажындар. Канча баш бул жерде азыр? Бакта 58 баш. Машалла. Туугандар 58 баш экен бул жакта. 58 баш көрдүңүздөр, 58 баш мына ондай чоң симменталдар. Бул линия кандай болуп калат ошондо? Бул эми Россиядан келди бул малчы. Таза Симментал породасы бул. Анан бул кунажындар биринчи туут кунажындар. 3 айдан, 4 айдан 6 айга чейин бооз. Кээ бирөө анча-мынчасы желин салып калды. Уже чоңойтты, Машалла, мына ондай кунажындар. Булардын даныйларын толуктайлы. Булар азыр салмагы канча чыгышы мүмкүн? Же Россияда канча чыгып аткан, же азыр канча чыгышы мүмкүн жол жүрүп келгенден кийин? Россияда биз жүктөп аткан кезде где-то бир 590 килограммдан чыкты да. Круговой ба, биринчи туутта? Круг 590 килограммдан живой вес чыкты. Эми азыр салмагы бир аз түшүп калды болуш керек. Ушу круг дегенде бир 550-нин тегерек болуш керек. Алыс жол жүрүп азыр мына жеп кандай адаптация болуп бүттү? Адаптация бул келгенине 4 күн 5 күн болду. Адаптация боло баштады жаңы эле. Мына келиңиздер, мен айланайын. Жүрүңүздөр туугандар, айдайлы ары бери аралап көрсөтөлү. 58 баш даныйларын уктуңуздар. Россиядан келгендер деди. Линиясын айттыкпы? Айттык. Линиясын айттык. Булар линиясын айттык, Башы Голландиядан келиптир, негизи. Түпкү линиясы, булар. Түпкү линиясы Голландиядан алып келиптир. Анан Голландиядан ушу Россияга келип, анан Россиядан ушу биз алып келдик да. Тагыраак айтканда булардын родоначальник деп коелу, же ата-энелери же баягы түпкү тектер, Түпкү теги ошо Голландиядан келиптир. Орусчалап айтканда родоначальник Голландиядан келген симменталдардын тукумдары. Эми бул породанын качестволоруна келип токтойлу байке. Мына алып келген уйларыңыздын биздин көрүүчүлөргө, кыргызстандыктарга алса кандай пайдасы тийиш мүмкүн? Тет жака созуп айдай бериңиздер. Дарбазаны ачыңыздар да айдай бериңиздер. Чурултуп көрсөтөйлү. Мунун качестволору кандай дейсиң? Бул качествосы бул мясо-молочный типтеги мал, негизи. Мясо-молочный, бул, Мясо-молочный типтеги мал. Ушу энелери 60 литрге чейин сүт берген. Энелери бар экен, биз өзүбүз көрүп таң калып келдик ошо. Машалла, мындай. Мына желиндерин көрүп коюңуздар. Мына желиндери. Мына чекедеги уже чоң болуп калыптыр. 6 айлык окшоптур да ушуну. 6 эмес, ал уже 6 айдан өтүп калган окшойт негизичи. Мына желиндерин караңыздар мындай. Чурултуп мына башталыптыр. Бүт эле желиндерин чурултуп баштаптыр. Мына гиганттыгын айтыңыздар. Мясо-молочный. Эт анан сүт багыты. Могу көрүп атасыздарбы? Эт бар экени кебетесинен көрүндү. Плюс буларды стойлуу режимде кармасаңыздар дагы болот деген сөз. Анткени процесс тез жүрөт, этке да тез толот. Аткорум кылсаңыздар булардын букаларыны, ургачыларыны кармасаңыздар, мына ушундай көрүнүштө болуп, мындан да жакшыраак көрүнүштө болуп, сүт дагы берет деген сөз туугандар. Мына көрүп атасыздарбы? Экземплярлар өтө мыкты. Сиздер кандай дейсиздер? Мага өтө жакты, машалла, өтө керемет кунажындар экен. Сиздер алыш үчүн буларын алсаңыздар кандай плюс? Менин жеке көз карашымда бүт тараптуу карашыбыз керек. Эт жагынан, сүт жагынан, андан кийин сулуулугу жагынан,
Анан булар бааланабы, бааланбай, булардын пародасы кандай, эртең сатсаңыздар кандай баада кетет деген сөздөр бар. Эркектердин этке бакканда канчалык сиздерге пайда алып келет, процесс канчалык тез болот, канчалык тез эти толот дегендейчи, ушундай суроолор бар. Анан үйдөн кармаса болобу, жайыттан кармаса болобу, же 100% жайлоодо жүрөбү, ушундай көп түрлүү бизге ар түр бардыгына чыдай турган уй болсо өтө жакшы. Булардын качествосы мясомолочный, демек жайытта дагы жүрүп сүт топтойт деген нерсе да бул, Ооба, туура. Стойлуу эмес булар. Стойлуу эмес, бул деген эми тоого дагы мындай бир жайытта жүрө бергенге дагы жарайт экен негизи. Жарым стойлуу, жарым тала жайытка жүрчү деп коелу, ошондой деп койсоң. Машалла. Айдан тетега киргизип салайлы. Хош. Жегени кандай дейт булардын, уйлардын? Жегени жакшы, бул неме жакшы жейт экен негизи. Мясомолочный болгондон кийин демек жейт. Жакшы жейт экен. Ментал пародасын билесиздер? Эми дүйнө боюнча топ пародалардын катарына. Кармап азыр экстерьерин көрсөтүп койбойлу элдерге. Мейли? Ошону кармачы, ошону алып келчи бери. Ой, ошону токтот. Ош жерге. Булар кандай колго жоош бекен? Колго аябай жоош, азыр мен көрсөтөм ошону. Арканы алып келчи бол. Кармасаң? Колго аябай жоош. Россиядан фермадан келген мына. Ошону. Кунажындар бүт баары. Көрүп атасыздарбы? Негизи келип турушуларды алыш керек да. Атак өтө сонун кунажындар. Буда кармап бакканга негизи короодо кармап баккан деген сөз дагы өтө жакшы нерсе. Ошол дагы туура. Алдыгыны берили отдельно бияка. Стойлуу режим дегенде ар жак кайда бери. Кармап туруп процесс тез жүргүзөт. Бакса эт тез толот, сүтү тез берет, көп берет стойлуу режимде. Ошондой мезгилде кээ бир кишилер бар, талаага айдабай туруп, короодо кармап туруп өтө чоң пайда тапкысы келет. Ошондойлор үчүн дагы жарай турган пароданын бири десек болот. Мына могу экстерьерин карасаң, бул мясомолочный типтеги уйлар бул аябай жоон болот экен да. Жоон, анан могу кунажын өзү 2-2,5 жаштык кунажын да. Примерно азыр ушу турушунда 650 чыгат го дейм бул, Где-то 650дөн көбүрөөк го дейм, бир 700 кг салмагы бар го дейм. Машалла. Кандай? Булар тоннага чейин барышы мүмкүн мында чоңойгон сайын. Жок, эми тоннасын билбейм, бирок ошо биз булардын энеси ошо 780-800 кг деп турушат да, ошол өзлөр орустар кармаган жердечи. Анан 60 литр сүткө чейин берет экен. Булар биринчи туттар канча? 20-25 бериши мүмкүнбү азыр? Эгер эртең күнгө туса. 20-25 берет да. 20-25 берет. Кунажындар, желине карасаңар, азыр желини уже 6 ай кезинде эле уже желин чоюп калганын карасаңар, кандай машалла калды. Мондай кунажын өтө сонун да, караңыздар. Бүт тараптуу тоого, жайытка, короодо кармоо режимине. Желини кандай ванначка болуп мындай. Бүт негизи жакшы экен, жакшы мал. Цементал жакшы болот экен негизи. Цементалда дүйнөдө топ пародалардын бирине кирет. Мындан ферманын кандай бөлүгү, кандай направлениясы болбосун, этпи, сүтпү, көп фермалар кызыккан порода да бул дагы. Цементалдын эң жакшы көрсөткүчтөгү баягы экземпляры бар кунажындар экен да, могу келген 58 баш. Бирөөсүн бери бөлүп чыгардык азыр. Да 2-3 баш чыкты. Мына сүрөттөмө. Жеринен туруп сөз менен сүрөттөмө. Көрүп атасыздарбы? Кийинки кунажындар алыс жол жүрүп келген 4 күндө да мына. Мына көкүрөк моюнлары буканыкындай. Аркын булчуңдар өтө жоон толгон, буттары мондай плотно олтурган, түз кара, жоондуктарды эске алып коюңуздар ушул жерден. Көрүп атасыздарбы? Чоңдугун караңыздар. Бул жерде эң кичинекей эле мынау экен мен жакта турган. Моголар деле азыр бир 500дөн жогору чыгат го дейм, моголар өздөрү эле. Булар эми примерно бир где-то бир 550 ушундай чыгат окшойт да. Турушун караңыздар. Өтө керемет мыналар. Машалла. Хош. Жүрүшүн көрүңүздөр. Хош. 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 Хош.
Höş. Акырын, акырын. Мына ең эле жашы мына ол окшойт. Бул ургачы, бул өзөк туугандар. Монда ойларды алып багыш керек. Мисалы үчүн бул бир өзөк дегенде мисалы даракты элестетиңиз, алма. Бул дарак, өзөк, бул ургачы деп элестетиңиздер. А эркеги бул мөмөс, алма деп эле. Эркек келет, кетет, болду да, ишин иштейт, кетет. Кама алма сыяктуу. А ургачы өзөк ушул жерде турат, ургачын алып кармасаңыздар, жыл сайын тууйт. Туугандан кийин сүттү берет. Музоос турса музоосун сатасыздар, колдоносуздар же көбөйтөсүздөр. Өзөк да бул мына алманын өзөгүндөй. Мына ошого салыштырсаңыздар болот. Негизи ургачы нерсени кармаш керек. Мына негизги өзөк ушулар. Букан алып келип койсоңуздар, мына тууйт, көбөйөт. Бош убакта мына саайсыздар. Туугандан кийин сүт берет деген сөз. Бул круглый год пайдада жүрөт деген нерсе. Анын үчүн сиздер сапаттуусун кармап багыңыздар. Сапаттуу кармаганда дагы. Көрдүңүздөр, эртең музоосун сатканда дагы жогорку прибылга чыга тургандай бир порода алып кармашыңыздар керек да, ошон үчүн. Азыр мен булардын бааларын тактайлы, шептен сурайлы. Канча миң сомдон канча миң сомго чейин экен, же доллар менен айтабы, сом менен айтабы? Угуп туруңуздар. Булардын баалары шепем, канчадан канчага чейин коесуз? Булардын баалары эми 180ден 220 миңге чейин да. Примерно 2000 доллардан башталат экен да, Примерно ошондой башталат да, 2000 доллардан башталат, ошо 220 миңге чейин. 220 миңге чейин экен. 220 миңдер мыналар да, жана гиганттар. Ошондойлор. Эң мыктылар. Баары эле бирдей эле булар, көрбөйсүң. 50 килограмм эле вес ары бери болбосо, баары бир калыптуу да. Кандай эми калганы 180 миңден 220 миңге чейин деди, аралык 40 миң экен. Калганы уйга жараша соода боло берет да, туура. Уйга жараша соода боло берет. 200 миңдик, 190 миңдик, 210 миңдик дегендейчи. Мына көрүп атасыздарбы? Баасын түшүндүңүздөр. Булардын дареги Чүй облусу, Ысык Ата району, Кант шаарындагы МТФны билесиздерби? МТФдагы карантиндик зона бар. Ушул жака келип, түгөгүчө ушул жакта турат мына ушул үйлөр. Ушул жерге Кантка келип туруп эле МТФ карантиндик зона десеңиздер, бүт бар билет. Жөө келсеңиздер таксилер жеткизип коет. Мына ушул жерге келип көрүп алсаңыздар боло берет туугандар. Мына көз жоосун алган өтө сонун цементал породасындагы кунажындар, бүт баары боз. Мына желиндер мындай. Колго кармалган жоош экен. Өтө көп чочубайт дейт. Каласа кол менен кармап, монтип айрылап жүрө берет дейт. Өтө сонун экен. Мага жакты, сиздергечи керемет экен булар. Машалла. Ушундай сандан сапат көтүңүздөр, ушундай кунажындарды алып багыңыздар, корооңуздар да.